Эртең 2 майдан тарта Кыргызстандын жарандарына биометрикалык паспорт бериле баштайт. Жаңы жарандык документтин коргоо белгилери эл аралык талаптарга жооп берет. Мындай паспорт адамдын тек жайын ырастоочу электрондук маалыматтарды камтып, колдонуу чөйрөсүн кеңейтет. Ал эми анын тышкы келбети азыркы ID картага окшош. Бирок электрондук паспорттун ичинде атайын чип орнотулат. Анда жарандын үй бүлөлүк абалы, медициналык картасы, айдоочулук күбөлүгү, пенсиялык китепчеси сыяктуу 19 маалымат камтылат. Жаңы паспорттун сыртында азыркы ички паспорттагыдай эле аты жөнү, туулган, жашаган жери, паспорттун жарактуу мөөнөтү деген сыяктуу жалпы маалыматтар чыгарылат. Ал эми жарандын улуту документтин көрүнүп туручу сыртында эмес, ичине тиркелүүчү чипке жазылат. Бирок улуту деген графа жарандардын каалоосу менен гана толтурулат. Аны жаздыргысы келбесе бош бойдон калат. Мындай паспорт жоголуп кеткен учурда ичиндеги маалыматтар пайдаланып кетет деген да кооптонуулар бар. Бирок каттоо кызматы аны орунсуз деп, башкы максат жасалма документтерге бөгөт кое тургандыгын айтууда. Элдер мына көрүнгөн документтерди чогултуп, бир паспорттун ордуна дагы бир экинчи паспорттарды алып атпайбы? Россияга кара тизмеге кирип, ID карточкасын ошол жактан жоготуп келип, же бул жактан дагы бир оңой эле паспорттарды алып атат, же болбосо ID карточкасын ошол жакта Тажикстандын, Өзбекстан жарандарына сатып жүргөн учурлар да болуп атат. Ал жерден 500 долларга сатып, бул жерден 1000 сомго келип ID карточка алып атат. Ушундай факттар мындан ары эми болбойт. Биометрикалык паспорт эгер жарандын өздүк маалыматтары өзгөрүп, турмуш курса же пенсияга чыкса алмаштырылбайт. Мындай учурда чиптеги маалыматтар гана өзгөртүлөт. Ал эми жаңы паспортты жоготкондор үчүн айып пулдун өлчөмү да көбөйө тургандыгы белгиленүүдө. Жогорку Кеңештин депутаттары паспорт берүүнү, айдоо каражаттарын каттоону, айдоочунун күбөлүгү, номер берүү иштерин каттоо кызматы эмес, мурда болгондо Ички иштер министрлиги берүүсү боюнча талаш жүргүзүп келет. Ички иштер министрлигине берүүнү мен жеке оюмда туура деп эсептейм, каттоо кызматынан. Ал эми каттоо кызматы бул жалаң мүлктү, жерди жана башкаларды бир гана каттоо кызматын жүргүзүш керек. Ал эми паспорт берүү бул бизде коопсуздукка тиешелүү болгондон кийин буну Ички иштер министрлиги алып жүргөнү эң туура болмок. Электрондук биометрикалык паспорт жарандык авиация боюнча эл аралык уюмдун талаптарына жооп берет. Ошону менен катар ал ачыктыкты камсыз кылып, таза шайлоо өткөрүүгө өбөлгө болору айтылууда. Биринчи жолу алып жаткан бардык жарандарга жаңы паспорт жыл аягына чейин акысыз берилет. Каныбек Темиров, Нурсултан Пиназаров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.